Bismillahirrahmanirrahim. Sahaba radiyallahu anhumlardan nasihatlari turasında ekan. Nasihat, bu nasihat aluvchilar uchun Allah subhanahu va taala Qur'onda aytadi: "A'udhu billahi mineşşeytanirracim. İnnemâ yetezekkeru ulul albab." Sadaqallohul azim. Haqiqatda nasihat aluvchilar, ulgu aluvchilar gana nasihat aladi deydi. Nasihat negizinden akıl nasihatlar aytılып эле жүрөт. Kur'an hadisinin mazmunu negizinde аябай адам баласына пайдалуу, таасирлүү, адамдын жашоосун өзгөртө турган, ойлонто турган өтө салмактуу сөздөр айтылып эле жүрөт. Бирок ал ар бир инсан үчүн пайда бере бербейт экен. Ал кайсыл инсандын жүрөгүндө талап болуп, мага керек, ушул сөз аркылуу мен бактылуу болом деген инсандар үчүн бул алтындан да кымбат да бул сөздөрчү. Ошондуктан Лукман Хакимдин өзүнүн уулуна, өзүнүн жамаатына айткан насааттары бар. Алейкум би мужаласатил улама. Силер албетте сөзсүз алымдардын, диндеги улуулардын чогулушуна, мажлисине катышкыла дейт. Эмнеге? Фа инналлаха юхил калбал майита би нурил хикма. Аллах субханаху ва таала данышмандын нуру менен. Данышман сөздөрдүн нуру болот да. Кур'андын өзүнүн нуру бар, хадистин өзүнүн нуру бар. Ошондой эле диндеги улуу данышмандар, алар ар нерсени айта бербейт. Алар Кур'ан, хадистен түшүнгөн, өздөрү тактап топтогон, мындайча айтканда илимдин каймаган маңызын айтышат да. Аллах субханаху ва таала өлүп калган жүрөктөрдү тирилтет, кандай эле суу менен өсүмдүктөрдү тирилтип жандандыргандай дейт. Демек бул сөздөр сиз биздин жашообуздун өзгөрүшүнө себеп болот экен да. Мына ошол сөздөр аркылуу, данышмандардын насааттар аркылуу биздин жашообузда өтө чоң өзгөрүүлөр болот. Эми Аллах Тааланын сөзү жана пайгамбар алейхисаламдын хадиси биз үчүн насаат. Ошондой эле сахаба радиаллаху анхумдар алар таза булактан, алгачкы булактын башынан суу ичишкен. Аларда илимдери толо болгон, алар жасалма эмес, сырты жалтырак, ичи калтырак эмес эле. Алар кандай болсо сырты ичи дагы дал ошондой болгон да. Аларга эч ким алданган эмес, эч кимди алдаган эмес. Алар үммөтүнүн эң артыгы болгон. Мына ошол сахабалардын бири-бирине кылган насааттары бар, үммөткө кылган насааттары бар, башчылардын өзүнүн кол астындагыларына кылган насааттары бар. Бүгүн болсо Абу Убайда бин Жаррах радиаллаху анху туурасында айтат экенбиз. أنه كان يسير في العسكر فيقول على رب مبيض لثيابه مدنس لدينه على رب مكرم لنفسه وهو لها مهين. Ал айтат, өзүнүн жамаатында кетип бара жаткан экен, токтотуп алып көңүл бургула, менин силерге айта турган зарыл насаатым бар. Кээ бир көйнөктөрүн аппапак кылып, татмакай кылып, чыкыйтып кийинип алган инсандар бар, бирок диндерин бузуп алган дейт. Сырты жалтырак, бирок ичи былгып калган, ичи бузулуп калган. Сырты аппак болгону менен жүрөгү капкара, дүйнөнүн сүйүүсү, дүйнө үчүн баардыгына даяр, дүйнө үчүн сүйүнөт, дүйнө үчүн кайгырат, дүйнөнүн кулу болуп калган, жүрөгү дүйнөдөгү согуп калган. Сырты аппак болушу мүмкүн, бирок кээ бир инсандардын бар эле эмес. Кээ бир инсандардын жүрөктөрү кирдеп булганып кеткен дейт. Көңүл бургула. Дагы көңүл бургула. Рубба мукримин ли нафсихи ва хуа лаха мухинун. Кээ бир инсандар өздөрүн аябай урматтайт дейт. Ал дегени адам өзүн жакшы көрөт да. Кээ бир инсандар өзүн өзү сүйүп калат экен да. Өзүнүн кылган кыймылдары ал үчүн тим эле кымбат да. Кээ бир инсандар өзүн сыйлап урматтайт, бирок алар өзүнүн жанын өздөрү кордоп атат дейт. Бул эки сөздөн сиз менен бизге өтө салмактуу мазмундар айтылып жатат. Сыртыбызды тазалаганга, жалтыратканга жараша ичин дагы жалтыратышыбыз керек экен. Ошондой эле адам баласы өзүн эле урматтап, өзүн эле сый көргөзө бербей, башкаларга дагы сый көргөзүш керек. Bir hadiste gelет, 3 нерсе бар, адам баласынын түбүнө жетет дейт. 3 нерсе адам баласын бактысыздыкка алып барат дейт. Алар кайсылар? Хадисте айтылган бул. Эң биринчиси шухун мута. Адам баласы сараң. Бергиси келбейт. Аяйт. Ал адамды жакшылыкка алып барбайт экен да.
Адам баласы бериш керек. Имам Газали рахматуллахи алейхи айтып отпайбы, силерге чейинки адамдар бир да күнүн бир уртам суусуз жок дегенде эле бир үзүм нансыз өткөргөн эмес дейт да. Бир да күнүн өткөргөн эмес. Адамдар кыямат күнү өзүнүн жакшылыгынын көлөкөсүндө болот дейт. Көлөкөңүз көп болушун кааласаңыз, махшар майданында көбүрөөк садака, жакшы иштерди кылыш керек. Адам өзү сараңдык сыфаты өзү төрөлгөндө эле бар. Бирок адам баласы ошол сараңдыкты кетириш үчүн кичине мээнет кылыш керек да. Дароо эле кетип калбайт бул. Башында 1 сомдон, 2 сомдон, анан кичине күгүлдөн чыгып 5 сом деле берип коер эми деп, анан барып көнөт. Болбосо адам баласы аябай жазбасы, эмоция калтырып, жазбасы көтөрүлүп турганда мессага деп туруп, машинесине берип салат, башкасына берип салат. Кийин кайра өзү өкүнөт да. Анда сооп дагы жок. Анда адамга пайда эмес, зыян болуп калат да. Ошон үчүн адам баласы сараңдык сыфатын жоготуш керек экен. Сараңдык сыфат адам баласын бактысыздыкка алып барат дейт. Эми сараңдыкка ар кандай себептер болот. Ошолордун бири адам баласы жөн жүргөндө жүрө берет экен да. Мындай үйлөнө электе, турмушка чыга электе, мындай берешен болуп, колу ачык. А бирок балалуу болгондон кийин адам баласы аяй баштайт. Мен андан көрө балама берейин, балама ушуну сарптайын, балама менен ушул небереме деп адам баласы берешен адамдар кээде сараң болуп кетет экен да. Ошондуктан берген кол алган колдон жогору турат дейт. Биз бергенди үйрөнүшүбүз керек. Берейли, колубуз ачык болсун. Муктаж, алсыз адамга жардам берсеңиз, жаман өлүмдөн сактайт дейт сиздичи. Көрдүңүзбү? Демек, сиз менен биз берешен болушубуз керек экен. Сараңдык адам баласын бактысыз кылат деди. وَمَنْ يُقَشُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Ким өзүнүн нафсисинин, каалоосунун сараңдыгынан кутулган болсо, сараң болбой берешен болуп калган болсо, ал эки жашоонун бактылуулугун тапты дейт. Бул сараңдык адамды жакшылыкка алып барбайт. Экинчиси хаван муттаба. Адам баласы өзүнүн каалоосу менен эле жашай берүүсү. Каалагандай сүйлөйт, каалагандай ойлонот, каалагандай жүрөт, каалагандай кылат. Адам өзүнүн каалоосуна эргешсе, барып туруп өзүнүн каалоосу буга кудай болуп калат экен да. Каалоосуна сыйынып кетет экен. Ал эми кайсыл инсандар өзүнүн каалоосу менен жүрсө, ал инсандар туура жолго түшсө дагы адашып кетет экен да, тайып кетет экен туура жолдончу. Аллах Куранда айткан: Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Афарайта ман иттахаза илахаху хаваху. Карабайсыңбы? Кээ бир инсандар өз каалоосун кудай кылып алат дейт. Өз каалоосуна сыйынат, эмнени кааласа ошону эле кыла берет. Каалоосун аркасынан эле ээрчие берет да. Нафси бале адамды бактысыз кылат, отко салат дейт. Эгер сиз өзүңүздүн каалооңузду эргеше берсеңиз, күнөө кылбасаңыз дагы каалоо сизди тозокко алып барат да. Себеби сиздин каалооңуз тойбойт. Бүгүн ойлошуңуз мүмкүн да, бир ишим болсо болду, менин ушул жашоомдун муктаждыктары бүтүп турса дейсиз. Бирок ошол иш болгондон кийин канат кылбай каласагычы. Себеби адам баласынын табиятында бар, адам эч качан тойбойт. Хадисте келди, бир өрөн алтын болсо экинчисин эңсейт, экинчиси болсо үчүнчүсүн эңсейт. Адамдын оосу бир риваятта курсагы тоет топуракка дейт. Топуракка барганда анан болду тоет экенсиз. Ага чейин тоюу деген сыфат бизде жок экен да. Ошондуктан бул 3 сыфат адамды жок кылат, бактысыз кылат деди. Биринчиси сараңдык, экинчиси каалоого эргешүү. Адам өзүнүн каалоосу менен жашабаш керек. Аллахтын каалоосу менен жашаш керек. Аллах Таала айтат: адам баласы, тафаррак ли ибадати. Сен менин кулчулугум үчүн, ибадатым үчүн сен бошоп койгун. Мен сенин жүрөгүңдү, көкүрөгүңдү байлыкка толтурам дейт. Демек каалоого эргешсек, сиз менен биз Алланын ыраазына жете албай калат экенбиз. Үчүнчү бизде халак кыла турган нерсе адам ва и'жабул мар'i ли нафсихи. Адам өзүн жакшы көрүп калат экен да. Бул адамды үчүнчү кыйрата турган нерсе да. Адамды өзүн өзү жакшы көрүү бул адамды бактысыз кылат экен да. Ва хия ашаддухун. Адам өзүн жакшы көргөн бул эң үчөөнүн жаманы дейт, эң коркунучтусу дейт. Сараңдыктагы, каалоого эргешүү дагы бер жакта калып калат экен. Адам өзүн жакшы көрүп калат. Адам өзүнө баа коёт. Адам өзүнө даража коёт. Адам өзүн кадырлап, өзүн бийик деп сезет да. Бул сыфаттар адам баласын жакшылыкка алып барбайт. Ошон үчүн хадисте Абу Убайда бин Жаррох, бул кандай сахаба билесизби? Бул сахаба
бул үммөттүн эң аманатчылы деген наамга конгонда. Bir cemaat uğrusu менен Müslüman болгондо Пайгамбар алейхисаламга келип, бизге bir динди үйрөтүүчү бериңиz, устаз бериңиz, бирок ал кыянатчы болбосун, аманатчыл болсун дегенде, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам чакыргыла, Абу Убайда бин Жаррахты чакыргыла. Сах амину хазихил умма. Менин үммөтүмдүн аманатчылы бул Абу Убайда бин Жаррах дейт. Мына ошондо ыйык сахаба бизге айтып жатат. Адам баласы сыртын аппак кылса дагы, кээ бирөөсүнүн жүрөктөрү аппак болбойт дейт. Кир болуп тура берет. Экинчиси, кээ бир инсандар өзүн урматтайт дейт. Урматтайт, сыйлайт. Өзүн өзү жакшы көрөт. Бирок ал өзүн өзү жамандыкка салып атат дейт. Адам мен бардыгынан жаманмын деген сыфат келиш керек да. Бардыгы жакшы, мен жаман. Бардыгы буудай, мен саман. Же болбосо бардыгы гүл, мен тикенек. Тил менен айтып койсо оңой эле да. Мен жаманмын. Менден кетти, кечирип койгулачы деп койсо оңой эле. Бирок чындап адам өзүн жаман көрүшү кыйын да. Бардыгы жаман, бардыгы жаман. А сенчи десе, мен жамандыгым деле жок дейт. Адам өзүн жакшы көрөт да. Көрдүңүзбү? Ушул адам өзүнүн жакшы көрүүсү адам баласын кыйратат. Ошон үчүн Сахил бин Саат радиаллаху анху сахабалардын кимисине жолугуп айтат эле. Иттахиму анфусакум, силер өзүңөрдү жемелегиле. Силер өзүңөрдү жаман көргүлө деп айтат эле да. А биз өзүбүздү жакшы көрөбүз. Эмне дейсиң деп баштайбыз сурасыз элечи. Жөн эле сөз сүйлөсөчү. Ушно башыңды көтөрбөй сүйлөсөң деп, үнүңдү бийик кылбай сүйлөсөң деп, сиз менен биз жаман көрүп баштайбыз да. Эмне үчүн биз өзүбүздү жакшы көрөбүз да. Өзүбүздү кыйын деп билип алганбыз. Биз өзүбүздү жогору кылсак, Аллах Таала бизди түшүрүп коет жергечи. Эгер өзүңүздү төмөн кылсаңыз, өзүңүздү ылдый деп билсеңиз, Аллах Таала сиздин даражаңызды бийик кылып көтөрүп коет. Сен өзүңдү жөнөкөй ал, жөнөкөй деп бил чын дилиңден. Ошондо сен көлчүктөгү көрүнгөн жылдызга окшойсуң дейт. Ал көрүнүштө көлчүктө, бирок акыйкатта ал көлчүктө эмес ал. Ал суу көлчүктө. Ал жөн эле чагылып атат. Ал бийикте жылдыз. Сен жөнөкөй мен эч ким эмессиң десең, Аллах сени эч ким кылып коет да. Жана эгерде адам өзүн көтөрсө, анда түтүн окшоп калат экен. Түтүн көтөрүлөт, канча бийик көтөрүлсө дагы кайра жерге ылдый тарап түшүп кетет. Ошон үчүн текеберленүү, ошон үчүн өзүн өзү жакшы көрүү, бул бизге таптакыр ылайык келбейт. Биз алсызбыз, биз күнөөкөрбүз, биз инсанбыз. Аллах Таала бардыгыбызга жөнөкөйлүк, кичипейилдик сыфаты насип кылсын. Себеби иннал базадата минал иман. Көңүл бургула, жөнөкөйлүк бул имандан дейт. Сөзүңүз жөнөкөй болсун, басканыңыз жөнөкөй болсун, сүйлөгөнүңүз, укканыңыз, жүргөнүңүз, жашооңуз, үйүңүз, бала чакаңыз бардыгы жөнөкөйлүккө келиңиз, жеген тамак ашыңыз дагы жөнөкөй болсун. Анан сиздин Аллах Таала даражаңызды көтөрөт. Мына ушул имандын акыйкаты. Алла баарыбызга иман акыйкатын насип кылган болсун.